Ийгиликтин 3 сырын айтып берейин. Эмне көп маани жасаш керек? Биринчи бул риск экенин билиш керек. Талыкпай эмгек кылуу. Андан кийин постоянно өзүңдү билимиңди өстүрүп туруш керек. Жакшы иштеген сотрудниктерге белектер берип атабыз. Эң кымбат белек берген машина подарок эткенбиз шеф-поваргачы. Менин атым Эмир. Азыркы учурда биз доставка суши Япошкин Роллс компанияны негиздеп, ошону продвигать этип атам. Биздин направление только доставка иштейбиз. Биздин сушиде азыркы учурда 15 точкабыз бар, бирок сатылган франшизабыз 30 точка болду. Компания бат өскөндүктөн бизде көп структуралар болуп атат, ошол эле жаңы должностьтер пайда болуп атат. Анткени мировой рынокко, дүйнөлүк рынокко чыгыш үчүн жакшы специалисттер менен чыгыш керек экен. Ошол эле юрист, ошол эле менеджер, ошол азыркы ушул периоддо жүрүп атабыз да. 1996-жылы Жалал Абад областынын Аксы районунун Кербен шаарына жарык дүнүйгө келгем. Мен балалык чагым ушу жаңы жерден айылып өткөн. Ушул жерде чоңойгонбуз, школа биринчи школага ушул жактан барганбыз. Деги эле бала чактан ар бир эсим тутумум ушул жакта эсимде да. Ушул жерде чоңойгонбуз. Тил жакта училище бар. Апам ошол жакта иштеген. Бул жакта апам убагында сатып алыптыр. Азыр куруп атабыз, ошол үйгө келдик. Эң маанилүү күндөр ушул жерде болгон да. Ушул жерден баары башталган. Постоянно апам жумушта болгондуктан бизге көп убакыт бөлө албачу да. Үйгө жалгыз таштап кетчү. Анан ушул жерде ушул кородо эле жүрөчүбүз да биз. Забордон чыгып, ойноп, ушул жакта бири-бири өрттөп, жаш балдар менен ойноп жүрчүбүз да. Анан апам жумушта кечке жүргөндөн бизди бир жолу таппай калып, анан биз ойноп кетип калыптырбыз да, ушул талааларгачы. Анан апам ыйлап, депрессия болуп кетти да келсекчи. Анан кийин сүйүнгөндөн уруп, тапканга дагы сүйүнүп, что балдарын таптым депчи. Мындай моменттер көп болгон бизде. Менин ишкерликке келген тарыхым бул 2014-2015 жылы башталган. Бирок школдо мен 3-класска чейин окугандыктан апам менден мүмкүнчүлүгү жок болгон. Бизди школго берип, же болбосо ошо билим тармагына бере албагандыктан биз эрте эле иштеп калганбыз. Мен Ош базарда тачкаларда иштегем, автомойкада иштегем. Кандай жумуш болбосун ошол жакта баарында иштеп чыккан да. Азыркы учурда биз Япошкин Роллс компаниясын продвигать этип атабыз да. Бирок буга чейин мен 10-15 бизнес көргөм. Мурунку бизнестеримде эстесем, баары эле общепитке байланган экен да. Бирок мен училищеде окуп жүргөндө именно РГД деген группада окугам да. Работник гостиничного дела депчи. Ошол жактан бизге бир аз фундамент бергенден мен ошол билимди катуу карманып, мен бул жок окуудан чыгып кеткенден кийин дагы ушул тармак менен кетем деп өзүм цель койгон болчумун да. Азыр биз мен 3 жыл окуп кеткен кесиптик лицейге келдик. Байдалы Шаршанбай атындагы 43-лицейге келип көрүп атабыз азыр. Ушул жерде мен особенно азыркы кылып аткан жумуштун основасы ушул жакта болгон да. Горничныйдан башталам биринчи. Андан кийин горничный окусун, повар, бармен, официанттын бүт баарын ушул жактан 3 жыл окуп үйрөнгөм да. Анан бул жакта окуп чыгып, ушул профессия менен иштеп көрөйүн дедим да. Официант болуп, повар болуп. Мо артында турган бул жакта обширча болчу, ушул жакта жатчыбыз, бул жакта келип окучубуз. Бул жакта мен аябай активный болчумун, кандай кружок болсо ошолго катыша берчүмүн да. Бул вдруг мага керек болуп калат деген эле сезим мененчи. Бирок ошол скилл деп коет да, мындай керектүү инструменттер бул керек болуп калышы мүмкүн деп. Бул жакта мен маска жасаганды үйрөнчүмүн, маска жасап, ушуну жасап үйрөнүп алсам, вдруг мен окуудан чыгып кеткенден кийин апама жардам бере алам депчи. Ушуну жасап жардам берип, ар бир агайдын артынан жүгүрүп, агай окуудан чыгып кетсем, силерге жумушка барсам болобу деп көп адам менен мындай контакт связьдар алып алган болчумун да. Бул жактан чыкканда мага кереги тиет дегенчи. Ошол. Биринчи жумушум мен, конечно, 15 жашында болгондо эч ким бир кафе алган эмес, анткени документ соответствующий документим жок болгондуктан мени только либо посттамойство болсун же полдюйсун дегенде мен посттамойствону тандагам.
Анан ошондо бир 2 жыл иштедим, 1 жыл иштедим. Анан карьерный лестница башталды акырын. Биринчи официант болдум, бармен болуп көрдүм, администратор болуп көрдүм. Бирок ресторанный бизнесте мен пикке жеткенде уже администратор экенин билгенден кийин уже мен ойлондум да. Заработная плата ушундай эле депчи. Же компания өспөйт, же мен өспөйм депчи. Анан мен жумуштан чыгып официант болуп иштеп жүргөндө башка жумуштарды кылып көрдүм да. Өзүнчө бир паркта мороженое сатып көрдүм, шашлык сатып да көрдүм, көлгө барып да иштеп көрдүм. Ар кандай бизнестер проба алып көрдүм да. Конечно, ар бир бизнестин артында баардыгында карызга кирип кетип аттым. Бирок ошол канча карызга кирбейин, аракет кылып алдыга жүрө бердим. Мен успешный бизнесимди айтайын только бирөө эле да. Япошкин Роуз. Мен буга чейин официант болуп иштеп жүргөндө тапкан акчамды эле кайра ошо мурунку бизнес ачканды эле жаба берчүмүн да. 10 жылдан кийин, 10 жыл болуптур ушу именно бизнесмен алек болуп атканыма, ушу бизнеске до конца азыр болгон опытымды салып атам да. Канчалык любой бизнесте минусқа кирип, башкалардын көзүнө ят болбойн. Бирок мен эне сүтүмдү акташым керек дедим да. Негизи именно бизнеске деп акча алганым бул мен апама болгон. Апама бизнес проекти көрсөтүп, Кыргызстанда жок продукция экен апа, мону мага поддержка көрсөтүңүз, колдоо көрсөтсөңүз, мен ушуну кылып кетейин деп апамды 1-2 ай сүйлөшүп, ал бизнеске мен 4 ай даярдангам. Кыргызстанда вообще жок экен, даже Казакстанда да жок экен деп таң калтырып, жареный мороженое деген аппарат алып келгем 2015-жылы биринчи Кыргызстанга. Апам бирок ошо участогун красный кызыл китебин алып, кредитке коюп 100 000 сом алып берет. 100 000 сом алып бергенде мен ошол акчага барып Кытайдан заказ берем ошол аппараткачы. Ошондо 50% берип коем да, 50 000 сом зада так силер алып келе бергиле, 50 000 сом келгенде берем деп коем. Бирок ал аппарат келгенче уже биздин акча бизде жок болчу да. Квартирада жашачубуз, ошон жок болду. Анан аппарат келип калган болчу, жареный мороженое. Келгенде бизде акча жок, баарыбыз тең үй бүлөбүздү, мен, апам, байкем өзүмдүн телефонубузду ломбардка коюп, ошондо да ломбардтын акчасы жетпей калып, карыз болот. Ошол биринчи бизнесим. Инвестициямдагы биринчи бизнесимде карызга ачылып, долг болуп, ошол аппаратты жана агентстводон алыш үчүн паспорттарыбызга чейин залогко чыгабыз. Ошол аппарат менен башташып кетиш керек болду да, бирден алып. Бирок конструкциясында нужно шатер, там мебель зачыш керек да. Эмне кылам, эч нерсе каражат жок. Площадька чыгып кетип калган болчумун. Ошол тачкамон сүрөп барып, бул жака фруктыларды коюп, бул жака смести коюп, тайский жареный мороженое боюнча боор менен жазып койгон болчумун. Бирок эч ким түшүнбөйт да. Анткени мен биринчи бизнесине чоң ошибка кетирдим да. Эч ким мага үйрөтпөгөндүктөн, айтпагандыктан, негизи мындай экен да. Рынокто жок продукцияны алып келиш үчүн сенде рекламага көп акчаң болуш керек экен. Анткени ал продукцияны эч ким билбейт да. Сен жареный мороженое койдуң, бирок элдер жареный мороженое күлчү да, мына шылыңдачы. Не деген жареный мороженое, бул жареный болбойт депчи. Жареный деп ону курулгансты, мындай курулуп мындай жасалат го. Ошо жареный деп коет да, кличкасын чында. Анан ошентип площадьта отурам, Алатоо кинотеатрынын жанында элдерге предлагать этем, жареный мороженое кыйкырып уже үнүгө чыгып калган да. Анан уже муниципальный кызматкерлер келди. Сен бул жакта разрешение барбы же жокпу депчи. А мен аларга айттым, кандай разрешение сен көрсө ал жака соответствующий документтер да керек экен да. Бул экинчи ошибка меники. Ошентип мен биринчи бизнестин эле сразу эле минуска киргем. Ошол эле сезонду жакшы жаба албай калгам, бирок бир момент болгон, сразу оңдоп кеткем да. Мен сразу эле сезондун ортосуна көлгө кеттим, барып иштей калайын деп бостерге барып жареный мороженое жасап барсам, анан ошол жактан элдер эми көрсө мындай экен да бизнесте. Акчаны корото турган жерге барсаңар, силерде бизнес болот экен да. Анткени площадьтан көбүнчөсү эле днем просто по делу жүрчү да элдерчи. А көлгө адамдар өзүнүн акчасын чогултуп алып коротойн деп барат экен да. А мен ал жака продажам сразу влиять этти. Жанымда мороженое саткандар бар, только накладной мороженое, жоксо куйма мороженое, ошондорду толтур экен. А мен келип туруп
билимимде ортодо менчи ошибкамен жазып кой турдум. Жареная, мороженое деп кой турдум да. Ошибка да. 3 ошибка экен бир эле сөздөчү. Элдин баары келип сүрөккө тартып алып. Биринчиси ошибка. Ошибка менен текст, экинчиси жареный, кантип мороженое жареный болуш керек эле деп атпайбы. Элдер ошону таң калып атат да, үчүнчүсү мен капкара болуп мондай турам да, бир эле аппарат менен, короче, мороженое сатып берем деп турам. Анан кийин бирок ошентип атып, эптеп 2-3 заказ жазып атып, кассаны толтуруп, анан кийин жазалып баштадым да. Неме шатер алып келип, коздоп, анан баягы ошибкамды оңдоп, ал ошибка мен 10 күндөй турдум окшойт. Мындай элдер уят болупчу. Башынан бирок ошо элдер сөккө тартып калып, мен ойлогом да, мен жареный мороженое алып келип алып, Кыргызстандан жок бизнести алып келген үчүн ушундай элдер мени сүрөккө тартып калат деп ойлогом да. Көрсөңөр, менин названиямда ошибка болгон үчүн сүрөккө тартып күлүп атышыптыр да. Бирок сезонду до конца жабылган жокмун, жакшы плюс менен. Кайра эле ошол менен барып жашаганым, ошол оборотко чыкканымдан эле сезон бүтүп калды. Анан мен үйдө элдер күтүп атты, апамдарчы. Ой, балам бизнес ачкан кетти, азыр карызын жабат, немеси кредитин жабат деп атат. Бирок жаба алган жокмун. 100 000 сом, 70 000 сом жабылган. Ошентип биринчи бизнесим опытушун болгон. Андан кийин ошол карызымды барып кайра эле официант болуп, наватка барып иштеп, зарплатамды алып, ошо карыздарды берип, кредиттерди берип, сезонго кайра даярданам деп баштадым. Ошентип 2-жылда бардым. 2-жыл бир аз болсо да улучшение менен бардым, кичине знания менен, бирке акча чогултуп алган. Мен ошондой ойлогом, уже мен опытныймын депчи. А мен босстерге барсам, уже мен конкуренттер пайда болуп калыптыр. Жареный мороженое мурун ким жесе, ким көрсө, бул жаңы нерсе экен, эмки жыл жакшы дейт деп 2-3 конкурентти көрүп калып атпаймынбы. Мен ызылдап алгам, жинденип алгам өзүнчө элечи. Мен алып келгем Кыргызстанга, мен депчи. Меня скопировали деп элечи, ушундай ой болгон да. Анан мен даярданып баргам да көлгөчү. Бирок өзүмдүн ошол жакта жасалган менен элдин вниманиясын тартып алгам да. Менде заказ көп болуп, конкуренттерим да аз болчу да. Бирок конкурент көп болгону аябай жакшы экен да. Бир продукцияны общий рекламалап аткенсер. Жалгыз эле жареный мороженое деп кыйкыра бербейсиң да. Сен жареный мороженое десең, жакта да бирөө жареный мороженое деп кыйкырат да. Анан ошентип атып, элдер массово реклама кылсаң, сен продукцияң батыраак таанылат экен да. Мен конкуренттерим келгенде деле сразу продажам көтөрүлдү. Анткени бири-бирибизге жардам берип атык реклама жактанчы. Анан уже элдер оценивать этип баштады, кимики вкусный, кимики невкусный экен депчи. Ошентип 2015-жылы биринчи жареный мороженое Кыргызстанга келген болгондо биз кылганбыз. Дагы бир бизнестерди айтып кетейин. Шашлык сатканбыз. Шашлыкты биз квартирада баштаганбыз. Мен квартирада жашап жүргөндө карантин болуп калган болчу да. Карантин убакта квартираны төлөш керек болчу, үйдөгүлөр тамак ашаш керек болчу. Внезапно эле карантин болуп, баарыбыз эми шок болуп калганбыз да. Ошол кезде менин бизнесим бар болчу. Алда жабылып кеткен кальянный. Кальянный жабылып, кальянный бизнесинде карызга ачкан болчумун. Уже сразу эле ачылгандан 2 айдан кийин эле карантин болуп калгандыктан биз жабылып, сразу эле минус көргөнбүз. Карантинде жатып, уже элден сурасам акча жок да, бүт баары эле коркуп отурат. Не кылам депчи. Баарыбыз эле коркунуч сезим болгондо, дальше что будет депчи. Эч ким бири-бирибизге карыз бере албай эле ушундайчы. Анан бир күнү хозяин, ошо квартиранын хозяины, квартиранын акчасын төлөсөң да иштетип алган эле окшойт да. Тамаша, бирок ошондой эле сакталды да. Эмир барып тиги складын жинап койчу дейт да. Складын барып жинап берип, жинап атсам мончалык мангал таап алдым да. Жинап, складын жинап берип, анан жаттым. Ошол мангал вообще эсимден кетпейт да. Не кылса болот депчи. Шашлык доставка чыгарам дедим менчи. Сразу мен эң жакын досуман чалып, акча сурап, карызга сурасам берген да. Ошо 5 000 сом берген, 5 000 сомдон баштап кеткен да. 5 000 сомду алып базарга барып, окорочка алгам. 4-5 килограмм окорочка алып, анан кийин посуда, анан кийин специя алып туруп, шашлыкты мариновка кылып коюп коем да. Хозяиндан мариновка алып коюп, хозяинга барып сурадым да, байке мангалыңызды берип турбайсызбы мага? Мен өзүм шашлык бышырып сатып көрөйүн дедим да. Макул деп койгон, алда мага ишенген жок да, көрөчү. Бирдеме кылып алсын деп берди. Мен Инстаграмдан рекламаны жакшы запуск этечмин да.
ошол кезде Instagram реклама көп запускать эткен билбечү, бирок мен билчим да. Анан кийин кээде ошол услуга мен ачтап койчумун. Досторум, мен видеограф досторум, монтажер досторум аябай көп. Ошолорго меню жазаттым дагы. Instagram'da оформлять этип туруп, сразу эле реклама берип койдум да. Реклама берип, мариновка кылып шашлыкты уктап жатып калсам, жарым сааттан звонок келет телефоныма. Мен унутуп калып турмун, что шашлычный бизнес ачканымдычы. Бирөө чалып, алло, шашлык можно заказать десе, мен ойлонуп туруп, байке, вы походу ошиблись номером дедим да. Ну, я по объявлению видел в Инстаграме, она сразу есіме келді, все, байке, куда адрес вам доставить? У нас только окорочка осталась, вообще, и так или окорочка бар болчу да. Бирок менюді аргандай неме, ребрышки, там, мякоть, баранина жазып турат да, самом деле только окорочка алган да. У нас только окорочка осталась деп лептеп, окорочканы саттым да. Карантин уақытта бүт немелер жабык, шашлычный бизнестер жабык да, менде конкуренция жок болчу. Жарым сааттан рекламаны, жарым сааттан Инстаграм одобрять эткенде эле уже заказдар чыгып баштады. Сразу эле продажаны 4000 болду да. Соустор сатып атып, доставкасы менен 4000 сом чыгарып, биринчи сделканы сразу жаптым. А шашлык даже мариновкада болгон эмес, жетишпей калган ошол байкуш. Ошол шашлык мариновка болгондо жетишпей калган. Ошону сатып келип эле кайра эле ошол акчага закуп алгам. Ошентип отуруп кечке чейин бир күн 13 000 кассага салгам да. 13 000 сомду алып, кайра эт алып, уже ассортиментти көбөйтүп баштаган болчумун да. Ошентип отуруп, акырындан отуруп, бирок шашлыктан опыт жок болгондон интернеттен көргөнбүз да, там спец не спец деп, бизде жалоба көп болду да. Опыт жок болчу. Анан ошону иштеп отуруп, бир айдан кийин оборот устарса 1 800 000 көптүр. Бир айда эле квартирада жашап жүрүп, квартирасы кичинекей эле да, коросун ачык, анан кийин заказ көп болгондо, ыш болгондо хозяин уже жалоба алып баштады. Либо я в доле, либо ты уходи деді да. Мен айттым, я тогда уйду дедим. Бирок квартираңызда жашай берем дедим. Анан кийин дос балдарыма чалдым. Кимде кафелер бар. Ал кезде кафе море болчу, бүт баары жабык да. Калаган кафемди алсам болот болчу да, мангалычы. Мамакеев больницанын алдында обширный кафе неме бар да. Шашлычный бар. Ошол жакта аренда алып, чоң мангалдар менен уже по крупному иштеп баштадым да. Мындай оборотторчу 2,5 миллион, 3 миллион болуп баштады. Шашлыктын обороты көбөйүп кетти. 3 ай, 4 айдан кийин уже жаз келип, мени көрүп уже элдер доставка менен иштей берсе болот экен деп, шашлычтар ачып кетти. Бай авторитетный шашлыктар ачылгандан кийин мен уже авторитетим жок болуп, мен уже никем болуп калдым да, заказдар чүкүнө түшүп баштап эле жалып кеттим. Бул жактан любой бизнести эстеп көрсөм, грамотный финансовый управление жок болгондон менде кассовый разрыв көп болуп тур. Ошентип шашлыктын жумушун бүтүрүп койгонбуз, бирок оборотты 7-8 миллионго чыгарганбыз да, 3 ай 4 айдачы. Азыр биз Япошки Роллстун эң биринчи точкасынан турабыз. Тарыхтын баардыгы ушул жерде башталган. Менин будущий компаниям канчалык деңгээлге чейин чыгат деген ушул жерден башталган. Бул жерде негизи бул помещение мындай заброшенный здание сыяктуу болчу да. 5-6 жылдан бери эч ким иштеген эмес болчу. Анан кийин биз арендага алып, бул жакты ичин тазалап, шыпырып, сону кылып, кухня жараштуу кылып туруп жазып алганбыз. Анда мен ичине киргизип көрсөтөйүн, кандай иштеп атабыз. Стандарттарыбызды шеф-повар менен тааныштырайын, Так. Ассаламу алейкум. Чепчик барбы, чепчик? Бер чепчик. Мына биздин кухня ушундай. Ровно 5 жыл мурун могу кухня мындай эмес болчу да. Азыркы мондай турган условияда биз 3-4 жылда дорабатывать этип, минуска кирип, толтура жол ремонт кылып, азыркы эң жакшы стандартта тургандай дизайнерский кухня турат да. Суши бизнестин карантин убактында ошол эле шашлыктан келип уланган бизнес бул. Мен досум сушист болуп иштеген Москвада, алардын баардыгын келип, анан кийин досума эмне кылганын билесиң десем, суши залын билем дейт. Анда давай доставка суши иштетебиз дедим. Сен сушист болсуң, мен сатам, мен сага зарплатам бир күндө 1700 сом кылып берип турам дегем да. Но Япоша Роллс ачылбайт болчу эгер мен сушист болуп иштесем. Эгер мен ошол Москвада сушист болуп же курьер болуп иштеп келсем, ачылбайт болчу. Анткени биздин оюбузда кандай болмок билесиңерби? Могу ушул турат. Артын оборудованиялар
минимум 1,5 миллион сом инвестиция керек деп ойлоп жүрмөктүн менимче знания, вот, которые рисковать эткенге мешает этип коет да. Билим, то есть сен биле турган информация бизнеске мешает этип коюшу мүмкүн. Мен ошо сушист болуп иштеген үчүн мен коркпой эле 5000 сом ачабыз кетип эле баштап кеттим да. Мен сушист досума айттым, брат, сага эмне керек дедим, досум, сага эмне керек ушу бизнести башташ десе, ал айтты, рисоварка деди, бычак, стол, холодильник деп баардык список берди. Закупту примерно 150 миң сом, 200 миң сом жазып берди. А мен айттым, досум, менде акча жок, бирок 5 миң сом бар дедим. Бирок менде бир кухня бар дедим. Кухнянын ичинде только холодильниктер эле бар болчу. Бир эле холодильник болчу, болду. Столдорда жаман эски болчу да, мындай эптеп септеген столдор бар болчу. Анан кийин ушактан возможно дедим, жасап көрсөк болот. Для начала нормально деди, болот деди. Ал да жакшы, молодецсиңер. Поддержка койду да. Анан бычак десе, самурайский бычак айтыптыр алмагачы. Мен үйдөгү неме обычный эле бычак тапып берип коюп атпайм ал байкушкачы. Ал эптеп ошону алып принимать этип, рисоварка деген болчу, рисоварка жок болчу, рисоварка ал келсе 25 миң сом болчу. Менин үйүмдө мультиварка турган болчу, кичинекей, 3 килограммдык. Ошо мультиварканы алып келип берип, брат, ушуну пока что давай рис пишип турайлы. Оборот болот, анан кийин я тебе куплю дедим. Ошентип, биринчи техниканы биз сатып алган жокпуз. Баягы 5 миң сомду мен барып закуп алып келдим. Бир кесим лосось алып келдим, сыр алып келдим, огурец алып келдим. Анча ошо 5 миң сом эптеп карыз болсун да алып келдим да. Жетпей калса карыздарга жаздырыпчы. Ошо мен баштап отурдук. Рекламаны как обычно запускать этип койдук, бүтүп отурдук. Биринчи чыгып атканда биз роллду реклама кылып атканда өтө арзан кылдык. 100 штук роллду биз 1000 сомго саттык. Ал кезде мындай андай ценалар жок болчу да. Аны биз эмне үчүн кылдык? Биздин суши барыбызды реклама кылыш үчүн кылабыз да. Заказдар көп болсун деп. Магазинге барып кайра карызга жазабыз, ристи, закуптарды карызга жазабыз, ошентип атып бир долг кайра эле бир 100 миң көйүп кеткен да. Аны ошентип күтүп отуруп, акыры күзгө жакын болуп калган болчу. Акырында бирден бир заказдар чыгып баштады. Экинчи, үчүнчү ай уже заказдар көйүп, стабильный заказ болуп калган да. Биз роллду ушунчалык арзан кылгандыктан бизде прибыль жок болчу да. Менде самовнушение бар болчу. Мен суши барында 3 миллион оборот болсо, значит, ошо хотя бы 10% болсо, меники 300 миң сом чыгып атат десем, жок, түшпөй эле, наоборот 10% минуска кирип атабыз. 100 штук роллду 880 сом сатыш экен. Невозможно было, да. Ошондон биз минуска кеткенбиз. Заказ көп болгондон персонал да кошулду, жумушка кирди. Андан менде опыт неме жок болду да. Система жок болчу, только WhatsApp менен звонок менен заказдар алчубуз да. Каша болчу, эптеп септеп иштечүбүз. Андан кийин жөндөн көтөрүп өчтүм да зарплатанчы. Сен жакшы айтасың, сеники да 100 сом үстүнө ошо, сеники 200 сом. Это не так работает, оказывается. Ошентип баарын өзүмдүн персоналымды эркелетип алгам. Эч кимге тилим өтпөй алган. Заказдар вовремя жаза албай. Минус болуп кеткен да. Жабылга биринчи жылы жабылдык. Бирок кайра ачылдым да. Жок, мындан биз бирдемсе кылса болот экен дедим да. Кайра ачылып көрдүк. Кайра ошондой сегментмен кирдик, бирок акырындан көтөрүп баштайм дедим ролдучу. Андан кайра заказ көбөйүп кетти. То есть ошол эле сегментке кирип, кайра иштеп баштадык. Карызды жаптым, оборот болуп атты. Экинчи точканы ачып көрөйүн дедим, отуруп жей турганчы, когда заказ көп болуп, элдер чала берди да магачы, звонить этип. Силердин роллуңар выгодный экен, силерге бар отуруп жесе болобу деп көп предложениялар түшүргөн да клиенттер. Мен ойлодум, отура турган жер ачсам меники болуп кетем депчи. Отура турган жер ачтым, карыздап, акчаларды карыз алып атып, элдер келбей койду ачылгандан кийин. Суши, пицца негизи доставка жакшы дейт экен да. Еще плюс меники арзан сегмент болгондон кийин доставкада иште берсем болмок экен деп калдым да. Ошол экинчи, үчүнчү бизнесим суши бардан минуска келген, 2,5-3 миллион минуска келген болчу. А так, бирок оборот болгон сайын мен ар бир техникамды алмаштырып аткан болчумун да. Эмне үчүн мен качествого иштегенди каалачу элем да. Түшкөн акчага эле жаңы бычак, жаңы техника, жаңы нерсе алып берчүмүн да. Өзүм прибыль албасам деле. Вот. Азыркы техникалар ошондон бери иштеп аткандар бар да. Азыр иштеп атат биринчи точкабызда.
Ушул историянын баары тең биринчи точкада болгон. Ахунбаева 125 В. Историянын баары ошол жерден башталган. Ошо мен баштап атканда эле биринчи точканын өзүмдүн ниетим, тилегим мындай болчу да. Мировой компания курам депчи. Визуально айтып берчи, негизи визуально мечтайт, оказывается, иштейт экен бул нерсечи. Мен жөн эле мурун личный бренд эле өзүмдүн влогумду кылып жүрчүм. Камера ачып эле бул бренд, мировой бренд болот деп эле жүрөчүм да. А бирок не осознал да. Уже мен өзүмдүн морально, физически даярдап берчүм да. Ушул деңгээлгечи, ошол убакта эле. А бирок менде мындай өлө мындай цель жок болчу да. Франшиза алган депчи. А бирок желание бар болчу да мындайчы. Келешилмат. Анан калп эле бир логотип жазып эле, могу логотип бүт СНГда болот деп берчүм да. А самом деле азыркы моментте ушул болуп атат да реально. Визуализация, мечта, цель, это, оказывается, работает. Жакшы команда түзүү бул негизи бизнестин основасы. Бизнес адамдар жок, бизнес эмес бул. Командаң жок, сен чоң рыноктарга чыга албайсың, элементарный нормальный сервис кыла албайсың. Бул команда деген бул бизнестин мотору десек болот. Канчалык жакшы командар болсо, дисциплинированный, силерди уккан, баарыңардын оюңар бир болсо, сенин командаң күчтүү болот. Кээде болуп турат, любой бизнесте, любой азыркы бизнес болуп аткан жерде персонал менен всегда проблема болот. Андай бизде деле бар. Акыркы күндөрү бул баарыбызда эле ушундай проблема десек болот. 500 франшиза сатабыз, тотабыз, 500 точка ачабыз по всему миру. Ошо жараша командабызды ошончо күчтөндүрүп аткан кез азырчы. Көп суш салгандан кийин ошол жерде команда эмне экенин билдим да. Башында менин командам аябай слабый болчу да. Ар кимдин көз карашы башкача болчу, бир мондай сплоченный команда эмес болчубуз да. Ушул ката мен 3 жыл кылып бердим мен. Команда чачырайт, неответственный, өз ордун жумуштарын билбейт, ценность эмне билбейт. Мен өзүм калаган клиентке эмнени жеткизип бере атканын билбечимин да мурунчу. Акырынан с опытом чогулуп бир нерсе келди да. Командада өзүнүн структуранын шефтери болуш керек экен. Маркетолог жактан маркетолог, шеф-повар жактан шеф-повар керек болчу. Азыркы учурда мен ойлойм бир 80% өзүмдүн командамды укрупнять эттим да. Ошол эле управляющий, ошол эле шеф-повар, ошол жерде жүргөн сушистер, маркетологдор. Биздин компанияда Непошкин Роллста азыркы моментте 28 адам иштейт Бишкек ичинде. Юристтер бар, бухгалтерлер бар, сушистер бар, курьерлер бар. Жалпы саны мен 28 жетет да. Биздин чет мамлекетте иштеп жүргөн Россия жергесиндеги немелер, жарандар деле иштейт, онлайн иштейт аларчы. Кандай биз устойчивосткөнбүз? Биз постоянно улучшайм, ушуну аракет кылабыз, саатын кыскартабыз, же болбосо премия беребиз. Дайыма изденүүдөбүз негизи. Бирок тим билдинг бар го, ошону кылып турабыз. Бир айда бир жолу негизи бизде форма бекер берилет. Азыр мо январда уже оплачиваемый отпуск деген болот го. Ошондо ойлонуп атабыз. Жакшы иштеген сотрудниктерге белектер берип атабыз. Эң кымбат белек берген машина подарок эткенбиз шеф-поваргачы. Аны Кореядан заказ берген $14,000. Ошо шеф-повардын бизде 1 жылдан бери иштеп аткан үчүн, жакшы иштеген үчүн ошо машина подарок эткем да. Анан кийин мелкий подаркаларды деле кылып турабыз. Эми ушу азыр жумуш көп болуп аткандыктан ошол нерсе убакыт келбей атат да. Бирок эми офис бүткөндөн кийин ошол нерсени жакшылап неме кылабыз, система кылабыз да. Результативный болгондойчу. Позицияда 80ден ашык түр суши роллу бар. Сеттер бар. Чоң көп компанияга боло турган тамактарды жасап чыгарабыз. Аны биздин шеф-повар өзү 50% өзү ойлоп тапкан, 50% мурунку иштеп жүргөн жериндеги технологиялык карталарды алганбыз да. Бүт кафе эле ошондой иштейт. Баарын тең өзүн чыгарып бербейт. Опыттан чол келген неме технологиялык карталарды ошентип бириктирип, курама меню десек болот да. Вот. Өзүнүн эле фирменный роллдорубуз бар. Элдерге самый вкусный, постоянно ала турган роллубуз, запеченный ролл бар. Непошкин Роллстун менюсун, технологиялык картасы ушул жерде турган
системанын баарын ошо биздин шеф-повар курганда. 2021-жылдан бери иштейбиз. Акыркы 2 жыл ошо тесно иштешип атабыз буюрса. Анан кайсы сушы бар ачылбасын, ошол жакта системалар полный коюп берет да. Жаңы меню, жаңы нерселер чыгып атканда ошо бренд шеф-поварсын баары тең вдохновлениясы келгенде ошондо жаңы менюлар чыгып турат. Биздин бренд шеф-повар Мирлан Ногоев. Мирлан байке. Аны кошпой эле болду эми. Кош керек, обязательно. Биздин Мирлан байке. Биз негизи жумуш ичинде как неме болсок, бирок жумуштан кийин биз агайынбыз да. Биздин өзүнүн отношениябыз бир башкача да. Действительно, рынокта аябай көп жакшы сушистер көп, жакшы шеф-поварлар бар. Бирок канчалык жакшы болбосун, канчалык опытный болбосун, опыт не всегда роль играет. Мен человеческий факторларына караганда, канчалык ал дисциплинардуу, канчалык ал адамгерчиликтүү, жаман из алдырып кетпейби, ошолордун баарын карагам. Опытына көп карабайм, бирок опыт деле важный. Бирок мен шеф-поварымдын немесине карагам. Элдерге болгон мамилеси, жүрүм туруму, андан кийин 3-4 уже опытына карагамыз да. Эмир менен 2021-жылы жайында келгем. Жайында ошо чогуу сүйлөшүп, ал убакта бияк Эмир айткандай вообще условия деле жок болчу, анан дешевый, анан вообще башка меню, башка сегмент менен иштешкен. Реклама кылдык, коробкаларды жасадык. Баарын кылып ошентип иштешип баштадык. Анан буюрса 2021-2022 ошо жайда баштадык, 1 жылдан кийин баштадык ошондо. Ошондон баштап эми буюрса ушул деңгээлге жеттик да. Акырындап ар бир ай сайын жаңы нерселерди ойлоп, коробкаларды дорабатывать этип, ролдорду дорабатывать этип, азайтып, көбөйтүп дегендей. Биринчи очередь бул, конечно, продуктуну караш керек. Продукты должна быть баягы свежий, качественный, каждый продукттун өзүнүн документациясы, сертификатын караш керек. Анан ошол эле качествого караш керек. Продукттун канчалык качественный болсо, ошончалык вкусный болот деп эсептейм да, ролдордучу. Анан экинчиден биз сочетанияны карайбыз да. Анткени көп адамдар көп жерден жешет, баягы майонез, соус, аралаштырып жей беришет. Биздин именно сегмент именно бир продуктуну сезген да. Мисалы үчүн Филадельфияны жесең, балыкты сезгендей болуш керек. Тунец менен жесең, тунецти сезгендей болуш керек. Креветка менен жесең, креветканы сезгендей болуш керек да. Жөн эле урсакты эптеп тойгузуп албагандай эмес, именно ушунча акча төлөп аткандан кийин каждый морепродуктты түшүнүп сезгендей болуш керек да. Негизи общепит, кофейня либо кафелерде иштеп атканда поварлардын турушуп, кантип иштеш эң маанилүү нерсе да. Турган удобный болсо ошончолук жумуш батыраак болот да. Конвейерный система жакшы бул. Биздикинде мындай да. Бул жактан эки сушист мындай крутет берет, тоголотуп ролдорду жасап берет. Анан кийин готовый ролду бул жакка берет. Бул жакта кесип даярдаган башка болот да. Ошондо заказды көп бере алабыз да. Канчалык көп заказ чыкса, ошончолук көп бере алабыз. Азыр балдарыма рол жасап берет. На деле покажем. Негизи мен суши бизнести башында баштап атканда бир эле сушистим бар болчу да. Ошого эле жардам берип атыр, мен только кескенди үйрөнгөм да. А так ролду кичине жасаганды билем, но кескенди көбүрөөк билем да. Анткени мурун бир эле поварым иштеп атканда, кесе турган адам только мен болчумун да. Мен өзүм заказ алчумун, мен өзүм доставка кылчумун, өзүм кесчүм, упаковка кылчумун, кассир мен болчумун. Азыр Кудайга шүгүр, баарыбыз тең өзүбүздүн ордубузда иштеп атабыз. Бул обычный холодный ролл. Кесип атканда обязательно могу ар бир кесип атканда бычак тазалап туруш керек да. Ондай кылып туруп, анан биздин роллубуз даяр. Муну клиентке жеткирбегенге уже мүмкүн. Биздин роллордун коробкасы мондай жабылат. Мондай упаковка болот дагы. Сыртында ушундай твои правильные ролл деп турат да. Анан кийин муну ачылган бир өзүнчө эле неме. Уже вид другой да. Негизи бизнесте азыркы
современный бизнесте өспей же болбосо азыркы тренд именно упаковка көп басым жасап калышты да. Любой бизнес минимализм, ушундай экологический. 2 жыл мурун мындай иштечим да. Только пластик упаковкалар бар, ошо менен эле как обычный суши барларды салып берчүмүн. Бирок мен Екатеринбург шаарына суши бар ачканы барганда, мен бир суши барын көрүп калгам, ушундай коробка менен экен да. Анан мен оюма келди. Значит, мен да коробка менен жасап көрөйүн, только Кыргызстанда дедим да. Ошол учурда мен Екатеринбург шаарына менин суши барын жабып уже минусга кирип аткан болчумун да. В общем, долгум 3,5 миллион болуп кеткен болчу да. Анан Кыргызстанга ошол долг менен келип, бирок менде бир неме желание пайда болуп калганда, идея, план, ушундай коробка менен Кыргызстанда суши бар ачып көрөйүн депчи. Баштадым, бирок могу именно ушу коробка турган оңой болгон жок да мага. Изденүү болду, 2 ай, 3 ай өттү. Ушу размерлерин табыш, ошол эле дизайн кылыш көп убакыт алды. Андан кийин бул да башында аз тираж менен чыгарып бербейт да. Болсо бир 5 миң, 10 миң, ал 5 миң, 10 миңде бир 500-600 миң сомго заказ бериш керек болот да. Ошентип акчамды чогултуп атып, карыз алып атып, ушундай упаковка заказ бергем. Дизайн удачно чыгып, ошондон улам клиент кызыгуу пайда болуп, бизге заказ берип, еще роллдун качествосундагы твои правильный ролл деген сөзгө окшошсун деп качественный продукция жасап баштаганбыз. Суши барга негизи основной техникага көрсөтүп берем, эмне колдонобуз, какталганыбызды. Бул бизде запеченный ролл бышат. То, что именно жакшы көрүп жеп аткан роллдор, именно запеченный барга. Үстүндө соусу менен ушул аппараттан сатып, бул примерно 55 миң сом турат да. Ар кандай ценалар бар. Бюджетке жараша болот да. Мондай столдорубуз бар го. Бизге индивидуально жасалган, биздин өзүбүздүн ушундай усталар бар, Кыргызстанда ошолордон жасалган. Бул ушу турушу менен 250 миңге жасатканбыз да. Качественный, 10 жылга гарантиясы менен берет да. Бизде мастерлер бар, заказ берип, ошолор алып келип берет да. То есть буну фирма магазинде жок болот. Бул под заказ жасалат. Бул жерден самый дорогой оборудование көрсөтүп берем, кайсыл экен? Мына могул. Бул жөн эле холодильник, российский, Arco деген фирма. Бунун стоимости 270 миң сом рубль болчу да. Бунун ичинде мондай биздин продукциялар ушул жерде сакталып турат да. Холодильник канчалык жакшы болсо, продукциялар ошончолук туура сакталат да. Мой совет. Холодильниктан ичи сасып кетпеш керек, таптаза болуш керек. Бул жакта бизде күнүндө бир күндө колдонуп турган соустун баары ушул жерде турат. То есть бир күндө сатып келе турган соустор ушул жакта турат да. Бул жакта айта кетейин, бул болсо биздин термос, рисоварканын ристен бышкандан кийин ушунун ичинде жылуу болуп туруш керек да. Рис бышты, бышкандан кийин ушул жака аралаштырып соусу салып коет. Анан кийин заказ чыкканда ошо свежий жылуу рис менен жасап берет да. Бул жерде фритюрница, бул жерде темпура деген роллубуз бар, жареный. Ошо менен майга бышырып беребиз. Бир эле роллду ушул эле бышабыз, болду, андан башка эч нерсе бышырбайбыз. Бул эми биздин печке, электрический печка. Бул жерде креветкелерди бышырабыз, салатка керектелүүчү соустор жасайбыз. Негизи сушиге көп деле оборудование керек жок да, кымбат делечи. Жумуш баштайын деп келсек, ким мындай издеп аткан болсо да, канча оборудование керек десе, примерно ойлойм бир 400-500 миңге бир кухня ачса болот да. Чакан кухня. Биздин бул негизи общий кухня примерно 3,5 миллион сом инвестиция болгон да. Анткени не только оборудование, бирок мо вытяжкаларды өзүбүз жасатканбыз да. Мо вытяжкаларды бар. Бул өзү бир 350 миң сом жасаткан. Бул негизи эң арзан жасатканбыз да. А так вытяжкалар бир миллион сом өйдө кетет. Биздики суши болгондуктан көп май сайыз чыттанбайт да, ошон үчүн бизге мондай вытяжка боло берет. Мына могул жерде бул биздин технологический карталарыбыз турат. Ар бир роллусун рецептин технологический картасы ушул жерде турат. Мынакей могул жерден көрсөңүздөр болот. Жаңы келген сушистер бар го, ошолор келип ушул жерден карап жаза берет. Эгер сушистин опыту бар болсо, ал сразу билет да, бул эмнекени, Филадельфия манго грилге мондай составтар мындакини өзү эле жаза берет да. Билбей турган сушистер болсо, анда биз аларды үйрөтөбүз 1 ай 2 ай. Эгер жумуш издеп жатса, чалып коюла берет. Буйрутмаларды биз өзүбүздүн мобильный приложение, сайт бар. Биз айтиге аябай замешанный эмес мындай. Өтө кызыгам өзүмчү. Именно мондай гаджет, планшет депчи.
Өзүнүн сайттан эле заказ түшөт. Элдер кирет, кардарлар кирип менюсун карап, ошол жактан заказ берет, буйрутма берип, биздин приложениябызды качать этип алгандар бар. Биздин приложение мондай экосистема. Силер Россияда туруп Кыргызстанга заказ берсеңер болот. Кыргызстандагы бирөөгө. Бул системасы жок, франшизага чыга албайсыңар да. Мындай приложение ар бир франшизада болуш керек. Андай бизде деле бар да. Эң минимум буйрутмабыз биздики 1000 сомдон өйдө. Япошада иштеп атканда эң чоң заказым 50 000 сом болгон бир күндө. Эрте келсем заказ чыгып калыптыр, 50 000 сомдук чек деп. Бирок ишең эмесмин. Мен ойлогом бир жөнөр ойноп заказ берем депчи. Анан клиентке чалсам. Ооба биз заказ бергенбиз, банкет 150 кишиге болуп атат. Ошол жетеби дейт. Туруп жетет деп анан сүйүнүп мындай ишенбей кабыл алгам да, жазап. Ошондо да заказ алып жасап атам мындай сомнениясын да. Отказ берип койсом эмне кылам депчи. Анан эртеп алып барып, ошондо биз 3 саат ичинде 50 000 касса жасаганбыз да. Ресторанга алып барып бергенбиз. Бир айда заказдын эгер немесин санын эсептесек 2,5 000 заказ түшөт да. Бир күндүк максималдык оборотубуз бир күндө 500 000 сом болгон да. Аз убакыттын ичиндеги курстарды окуп чыккан күндөр болгон. Окуп чыктык. Чоң эксперттерден барып тренинг болуп калдык, ошолордон барып жүргөнбүз. Андан кийин мен иштеп жүргөндө эле ошол шефтердин, ошол эле наваттын учредителдеринен, ошол эле управляющийлеринен көп таасир алгам да. Ошолордун анализ кыла берчүмүн, эмне кылып атат, эмне жумуш кылып атат, кайсы документтерди чогултуп атат, шефтер тиги управляющий эмне деп сүйлөп атат, управляющий администратор эмне деп сүйлөп атат, ошонтойм баарын анализ кылып туруп, өзүм мындай опыт алып алгам да. Менин кеңешим, эгер силер бизнес ачканга келип атса, опытың вообще жок болсо, чоң компанияга киргиле. Кыргызстанда номер 1 кайсы компания иштеп атат, ошол жака барып иштегиле. Алардын опыту чоң, эмне кылышты билет да. Рыноктун почти бир 20-30% алар элеген болот да. Алардын опытын силер үйрөнүп, өзүңөрдүн бизнесиңерге кийин колдонсоңор болот. Ошондо кичинекей фундамент болот бизнеске. Биздин основа бизнеси только доставка. Биздин оюбуз жок. Оюбуз бар, эми планах будущий бар, аз даяр эмеспиз. Азыр биз бир гана доставка иштесек, ошол жактан опытыбыз көп да экен. Андан кийин бизнес өнүккөнү жеңилирээк болот да. От оборота 10% прибыль десек болот да. Бизде оборотубуз канча болсо 10% ошол прибыль болот азыркы учурда. Сатылып жаткан франшизалардан өзүнчө бир роялти түшөт ал. Роялти ар бирөөнүн франшизанын бизден лицензия сатып алат. Ал өзүнчө бир сумма да. Чет мамлекеттен бир неме келип калды. Клиент жөн эле Бишкекте жүрүптүр, гостиница жатып, анан кийин ролл заказ берип коюптур. Биздин продукциябыз барды, ал жеди, жагып калыптыр. Сразу эле жумушка чалды. Сиздин франшизаңыз сурап атат дейт. Анан кийин туруп номерин алды менен. Ал киши менен сүйлөштүм, жолуктум. Экөөбүз сүйлөшкөндөр мен монтип айтып берип атам да, мондай программабыз бар, биздики мондай продукция, биздин целлер мындай деп. Каттуу желание менен айтып атканда эле сразу айтыптыр. Эмир, давай вот так сделаем. Либо ты мне продашь франшизу, либо ты продашь мне бизнес-модель. Я могу открыть в своем городе деп атпайбы. Мен айттым, биз бизнес-модель сата албайбыз, бирок франшиза сатканга биз кызыктарбыз дедим. Ошондо биринчи франшизамды сатып, коллектив менен келип майрамдаганбыз, торт алып. 4-5 жылдан бери кыйналып жүргөн эмгегимди бир контракт менен эле чоң бир акча таап койгом да. Ошондо башкача бир чувство келген да, ошо кылып аткан аракетим бар, ушул үчүн экен деп ой келген. Биринчи суши барыбыз Грозный шаарына кеткен, Чеченская республика, Россия өлкөсүнө. Франшиза ачууда кыйынчылыктар көп болду. Анткени ар бир өлкөнүн өзүнүн стандарттары бар, өзүнүн требованиясы бар. Мен ошол компания, ошондой менде информация жок болгондуктан башка суши барларды, башка ресторандардын документтерин карап чыктым, бирок акылым жеткен жок. Чет өлкөдөн эксперттер издеп баштадым. Ошондой биздин бизнести упаковка кылып бере турган адамдар барбы деп көп эле чыкты, бирок акчасы 1,5 миллион, 2 миллион, 3 миллион деп атты да. Анан кийин бизде бирок Кыргызстанда ошо бизнести упаковка кылган адамдар бар экен да.
Google'дан издесем биз франчайзинг деп чыгып калды. Основательница сайкал эжекен. Ошо эжеге чоң ыраазычылык билдирем. Мен бир жолу звонок деле чалсам эле келе калды да, жумушума келе калды. Эмне кайсыны упаковка кылыш керек деп туруп эле сразу эле кухняга кирип келип, ситуацияны көрүп, хорошо эмир сделаем деди. Биз 7-8 ай даярдандык. Бир жылда документтерди чогулттук, юристтерди, өзүнүн командасын чогултуп, анан кийин биздин бизнесибизди упаковка кылып берди, франшизагачы. Вот. А так Кыргызстандан чыккан брендтер акырындан көбөйүп келатат. Ошол компания упаковкалап атат. Ал компания Кыргызстанда биринчилерден болуп, биринчи инициатива көтөргөн ошо сайкал эже. Вот. Америкада окуп келиптир, өзүнүн знанияларын ошо бизге жардам берип атат азырчы. Вот. Ыраазычылык билем, биз франчайзинг. One love. Бул бизнес модели рабочий деп айттым. Иштей турган бизнес бул. Бирок иштеткен адамдан зависит этет да. Менде бар, жакшы иштеткен франчайзинг, жакшы ушул бизнес жакшы алып кетип, жакшы зарабатывать эткендер деле бар. Биз партнерлорду азыр катуу тандап калдык. Потому что уже 10-15 франшиза саттык, опыт болуп калды. Орточо эсеп менен айына 350-дөн 500 миңге чейин тапса болот. Биздин целибиз как минимум 10 өлкөгө чыгыш керек болуп да. Бир 150 шаар, 7-8 өлкө. Общем, азыркы иштеп жаткан филиалдарыбыз 15 точка. Кыргызстан, Россия, Казакстан ачылганбыз. Бишкекте 2 точкабыз бар. Казакстанда 6 точкабыз бар. Россия жергесинде 5 бар. Азыркы учурда дагы ремонту болуп атат, башка точкалар ачылып атат. Россиянын ичинде шаарларды айтып кетейин. Грозный шаарында барбыз, Москвада барбыз, Екатеринбург, Оренбург шаарында барбыз, Ступино, Казакстанда барбыз, Астана, Алмата, Бишкек, ушу шаарларда барбыз. Биздин точкаларыбыз азыркы күндө иштеп атышат. Биздин Япошкин Ролстун негизги франшизаны караш качествону эң тяжелый да. Ошондой ушул жакта чыгып аткан ролдорубуз качественный тиякта да качественный болушат да, негизи бүт точкаларчы. Ал менен биздин IT система болуп берет. Бул биздин өзүбүздүн мобильный приложение айтканда ичинде CRM система болот. Ошонун ичинен качестволорду текшерип алабыз да бизчи. Кандай кайсы ролдор туура эмес кетип атат, кайсы ролдор туура кетип атат. Бир точкасы жаман иштеп атса, биз сразу ошол шаарга учуп барабыз, бүт баарын анализ кылып текшерип турабыз. Негизи ар бир бизнеске ушундай бир система керек да. Эгер масштабка чыгам десеңерчи. Азыр биз Япошкин Ролстун 2-чи точкасынан турабыз. Бул точкабыз башка точкаларга айырмаланууганы отуруп жей турган жери бар. Анан кийин чоң офисибиз бар. Анын кухнябыз аябай чоң. Бул жакта биздин будущий партнерлорубузду үйрөтө турган жер болот. Офисибиз болот, место встречи деген болот. Офисте биз келечектеги партнерлорубузга ушул жактан обучение кылабыз, ушул жерден үйрөтөбүз, ушул жерден отдел продажи, отдел техподдержки партнеров ушул жерде болот. Европа тарапына биз франшиза саттык, азыркы күндө келишимдер түзүлүп атат. Азыр биз ачыла турган жерибиз жакта, Тбилиси болчу, ал жакта бир аз митинг болуп аткан үчүн биздин жумуштар аз пока что временно токтоп турат, но будущем ачылабыз. Спростор болуп атат, ар кайсы жактан элдер биздин франшиза көп сурап атат. Буюрса 2025-жылы биздин целибиз 100 сушы бар ачышыбыз керек. Андан кийин уже 500 точка ачабыз. Биздин экономикалык жактан жыл сайын 20% өсүп турабыз биз. Азыркы учурда биз Кыргызстанда өзүбүзгө прибыль түшпөй атса дагы, бирок биздин франшиза сатылып атат. Кыргызстанда оборот көбөйүп атат, бирок азыркы учурда прибылибиз жок да. Анткени бүт күчүбүздүн акчабыз түшкөн баары эле ошо франшиза болгон документтерди, ошо франшиза болгон IT системабызды өңтүрүп атабыз. Бирок бул нерсе на будущий даярданып атабыз. Рентабельность бизде өсүп атат, айына 20-25, жылына 20-25ке өсө берет. Мурунку жылы биз 50 тонна рис бышырсак, азыркы 100 тонна рис бышырабыз да, мындайча айтканда. Жылына биз рабочий момент жумуш орундарды ачып атабыз. Жылына бир 5-6 кишиден. Башында Япошка эмес, Япоша Роллс болчу. Франшиза ачып атканда Япоша Роллс деген бренд уже Казакстанда, Россияда бар экен. Запатентованный болбосо да, Россияда запатентованный экен, товарыңыздагы бар экен, бирок Казакстанда жок экен. Сайттар бар экен да, башка суши барлардын. Биз мен айтып кеткендей,
Сайкал эженин компаниясы биз франчайзинг бүт документти изилдеп чыкты, кандай ат кылсак болот экен, ар кандай аттарды даже Япоша Роусту алмаштырып салалы дегенбиз да. Башка рет кылып коелу койбуз. Бирок мен Япоша Роуст мага жакын болгондуктан ушуну эле калтырайлы дегенден Япошкин Роуст деген название бүт жакта бош экен. Анан ушуну ребрендинг кылып, анан кийин тиешелүү документтерин алып, товарыңыздагы алып койгонбуз азырчы. Азыр ошон үчүн Япошкин Роуст болгон. Французча айтып атканда өзүмдүн уникальный атымдын документи болуш керек да. Адам канчалык бийик болбосун, канчалык миллиардер болбосун, канчалык бай болбосун, канчалык влиятельный болбосун, бирок эң баары жөнөкөйлүк. Эгер бирөөгө кылып атсаң, милдет кылбаш керек да. То есть мен кылдым деп анан кийин бердиңби, ошо милдет кылба. Мен любой нерседе ошибка кылсам, ачуум келет, бирок бир 2-3 сааттан кийин ойма келет да. Мен өзүм күдөлүмүн да, анткени ошо мен өзүм ишендим, өзүм акчаны бердим, же болбосо өзүм до конца карабай койдум, ошону өзүм күнөөлүүм депчи. Мен өзүмдү тарбияласам, ал нерсе болбойт болчу экен да. Жашоодо оптимист болуш керек, күлүш керек. Апамдын канчалык кыйналганын көргөм да. Каждый день түндө ыйлаганын көргөм. Кичинекей 3 баласы бар. Бага албайт, үчөө тең ачка. Өзү ыйлайт, балдары ыйлайт. Мен ыйлайм. Агрессияны көрсөтөт балдарычы. Атам болсо жакшы болмок депчи. Огош бутен энеги еще больше оор болчу да ал кездечи. Кичинекей кезинен эле ошондой менде инициативалар болчу. Мындай көп оордук кылбайм депчи, лучше жардам берем депчи. Ошол азыркы учурда биз могу үйдө ар бир адамдын өзүнүн кыйынчылыктары болот. Биз деле могу үйдө мындай кыйынчылык менен курдук десек болот. Двухкомнатный времянка десек, анан кийин ошол аябай тырышып биринчи үй курганыбызда бул жердечи биздин. Ошого жардам берип атабыз. Апамдын азыр көбүнчөсү лечение кетип атат. Анткени бизди багып өстүрөм деп атканда колдору сынган, белдеринен кеткен, баш оору, черептин давлениясы бар. Ар бир сезондо бир дары, санаторийге алып барганга аракет кылабыз. Аракет аз деле кылып атабыз ошо азыр. Именно азыркы ушул убакта жакшы бир лечебный центр издеп аткан убактыбызда. Апабыз бар биздин берекебиз, мындай маңдайыбыз жарык. Кичинекейсинен аябай аракетчил, баамчыл бала болгон да. Колунан келбесе да аракет кылчу анычы. Кудай таалам берген бир шыктар болот окшойт да. Үйдө дагы, сыртта дагы өзүнүн мындай идиректүүсү, баамчылдыгы бар да. Бала чагында балдарга тентек болот да. Тентегирээк болгон кишине агыротто бир иш кылып калса, байкеси экөө агырткасы антиминсе, байкесин иштетип коюп бирдеңкелерди фантазиялап айта берчү да. А байкеси угуп, ушу ишти кылып, иштегенди жаман көргөн билбейм, ушундай көтө фантазер болчу да. Ошентип ушу иштери бүтүп калчу да, байкеси анын ишин кылчу, байкеси ушундай ишин кылчу да. Байкеси окуга кетип жатканда карындашын көп карачу. Мен столовойдо иштейм, эртең менен эртетип кетем. Кечинде ошо сабакка бирөө түштөн кийин отот, бирөө түштөн кийин окуйт да. Улуу балам келгиче ал карап турат, ал кеткенден кийин мага келип столовойго келип түштөп кетет, ойноп антип ичет. Чоң окуу жайына окута албасам да училищаны окушту. Бул училищага киргенде бир эле метрикасы бар болчу. Анан кийин ошо директорга ошо Бактын Сайынага чоң ыраазычылык билдирсем да, мен ушу эмгегимди балады окшойт, чынар ушу балдарды училищага киргизип койбойсуңбу? Бирок арданбаган, намыстанбаган могу жерде жетимдердин немеси бар. Ошо киргизип коелу деп экөөнү тең киргизип койду. Бирөөнү болсо тиги улуу баламда болсо шыбакчы кылып жана эбир ремонт кылган, экинчиси болсо тиги башка окуган группага болмок, анан өзү суранып, жана поварчылыктачы. Суранып ошого кирип алыптыр да. Менин сөзүм эки дебей, ушу мени аяп, колмо кол, бутма бутма болуп, жакшы өсүп, Аллага шүгүр, мына ушун чоңойду, үйлөнүп жайланышты. Мындан бияка Кудай буйрса жакшы болот деген үмүттөмүн. Өзүмдү кантип салдырам? Спортко барам, тренировка кылам. Башка нерсени негизи тоого көп чыгам. Бирок өзүм жакшы көргөн спортум негизи неме жана бассейн.
бассейнге барып көрлекпин, бирок буюрса барам деп атам да. А так азыркы моментте только тренировка менен бокс жакшы көрөм. Мен жакшы көргөн боксерлор бар. Ошолор көрүп мындай тоже хочется мындай. Бир убакта мен да ушундай бир неме болуп коомбу депчи. Боксировать этким келет деген бир мечта бар болчу, цель бар, бирок ошону кылам да, буюрса. Анчалык боксировать этпесем да, бирок любительский мындай чыгам да. Чисто для себя да. Могу франшиза чыгып атканда стресстүү жумуштар болот да. Оор жумуш болот, анан кийин бир жолу случайно залга барып калдым менчи. Негизи тренировка көп деле кызыкпачумун. Нерв болуп барасың да жумуштанчы. Кадимки ошокто машып атканда нервтин баары чыгат да. Чыгып анан кадимки чыкканда эс алып каласың, кайра башкача энергия болуп калат да. Бир жумада 2-3 жол барам. Дисциплина бар го. Ошо спорттон келиткенден көрсөчү. Каждый день спорт залга барып же болбосо машыгуу учуруна ошол саат ошол убакта барып калышат го. Спортсмендер аябай кызыкчумун да. Кантип алар дисциплинированный болот десечи. Көрсө тело ошо көнүп калат экен атайынчы, тренировка кылгангачы. Ийгиликтин 3 сырын айтып берейин. Эмнеге көп маани жасаш керек? Биринчи бул рисковать экенин билиш керек. Талыкпай эмгек кылуу. Андан кийин постоянно өзүңдү билимиңди өстүрүп туруш керек. Ошол ийгиликти жараткан адамдардын жанына көп жүрүш керек. Алардын опытын алышыңар керек, сурашыңар керек. Көп адам билет, бирок действиясы жок да. Действие кылыш керек. Нужно попробовать. Ошону кылып көрүш керек. Билимсиздиктин айынан көбүбүз эле неме болот. Бир эле ашып кайталай беребиз да багабыз дечи. Ошон үчүн бул жерде билим эң важный моменттер. Эң маанилүү бул билим. Ооба билимсиз бизнес кылса болот, бирок канчалык кыйынчылыкты адамдар көп көрсөтүп айтып бербейт да. Интернетте аз көп пропаганда, школ жок эле, универде жок эле, бизнес ачып байып кетсең болот дейт, бирок мага окшоп 10 жыл кыйналгандан көрө билим алып, образование алып бизнес кылсаңар, думаю, успех еще больше будет, да.